9 iyun эл аралык архивдер күнү белгиленет. Архивдер бул жөн гана документтер сакталган жай эмес, ал элдин тарыхый эс тутуму сакталган тарыхый жер болуп эсептелинет. Бүгүн биздин студияга Каракол шаардык мамлекеттик архивинин башчысы Гүлмира Жапарова келген. Архивде кандай баалуу документтер сакталат, элдин бүгүнкү күндө кайсыл маселелер менен кайрылышат, деги эле ушул тарыхты сактоодо архивдин ролу кандай, ушул суроолорго жооп алабыз. Кутман таңыз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Алгач архив жөнүндө айта турган болсок, бул архив тарыхты сактай турган жер болуп эсептелинет. Ошол тарыхты муундан муунга толук жакшы тапшырып берүү үчүн күч аракетибизди жасап эмгектенип жатабыз. Бул архивде негизинен элдердин эмелери келет да, суроо тараптарчы пенсияга чыгаруу убагында окугандыгы тууралуу документтер тастыктап берүү жөнүндө жана азыркы мезгилде жер үлүштөрүн бөлүп берүүдөгү көп көйгөйлөр жаралып атпайбы, ошого байланыштуу биздин архивде сакталган документтер боюнча өзүнө керектүү болгон документтерди тастыктап берип турабыз. Ал эми ошо Каракол шаарындагы мамлекеттик архив жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, бул качан түзүлдү эле, бүгүнкү күндө? Каракол шаардык мамлекеттик архиви 1978 жылы февраль айында түптөлгөн. 7 район шаар архивдери түзүлүп, өзүнчө бөлүнүп чыккан. Мурун Ысык-Көл областтык архивинин негизинде иштечүбүз, бирок 78 жылы февраль айында өзүнчө бөлүнүп чыгып, Каракол шаардык архиви негизделген. Бул эң биринчи негизделгенде 20 мекеме ишкананын иш кагаздары бизге өтүп, ал жерде 3 кызматкер эмгектенген. Биринчи Каракол шаарындагы жетекчи болуп Бекбаева Зайра Осмоновна эмгектенип, ошол биринчи жолу түптөгөн адам болуп эсептелинет. Ошондон бери мына 40 жылдын жүзү болду биз иштеп атканыбызга. Быйыл архивдердин 100 жылдыгы белгиленет. Ошол 100 жылдыкка байланыштуу мына аябай жакшы иш-чаралар өткөрүп атабыз. Мекеме ишканалардагы иш кагаздарын алып барган кызматкерлер менен иш кагаздарын кандай алып барыш керек, аны кандай түптөш керек, ошол боюнча көп баалуу нерселерди айтып берип атабыз. Андан тышкары бизге көп жарандар кайрылат. Себеби документтерин тастыкташ үчүн, иштеген жерлерин тастыкташ үчүн, окуган жерлерин тастыкташ үчүн мына ушул иш-чаралар менен иштеп жатабыз. Андан тышкары бизде 100 жылдыкка байланыштуу выставкалар болуп атат, көргөзмөлөр, ошого да активдүү катышып атабыз. Ар бир Каракол шаарында өткөн иш-чараларга да катышабыз. 8 март, эгемендүүлүк күндөрүндө жакшы көргөзмөлөрдү уюштуруп берип турабыз. Сиз айтып атпайсызбы, ошо башында ачылганда 3 гана адам иштечү депчи, бүгүнкү күндө бул архивде канча кызматкер иштейт? Бизде азыр 6 кызматкер иштейт, штаттык бирдик. Эми бардыгы жогорку билимдүү. Бизде азыр Каракол шаардык мамлекеттик архивинде 20 миңге жакын документ топтолгон. Алар негизинен ошол жанагы мекеме ишканаларда иштеген адамдарды тастыктай турган документтер, андан тышкары окугандыгы тууралуу документтер, андан тышкары ошол жана айтып атпаймынбы, жер бөлүп берүү, үй алуу жөнүндө тастыкталуучу документтерди сактайбыз жана ошолорду туура элге толук архивдик маалымат берүүгө аракеттенип иштеп жатабыз. Жылына биз 3000ге жакын документ суроо талаптарды аткарып берип турабыз. Андан тышкары КМШ өлкөлөрүнө дагы жиберип турабыз, алардан да келип турат. Азыркы мезгилде бизде санариптештирүүгө байланыштуу кичине жеңилирээк болуп атат. Себеби деген Соцфонддон келген, Россиядан же башка мамлекеттерден келген документтер бизге интернет аркылуу запрос түшөт. Ошол аркылуу жасап, анан биз тастыктап жиберип турабыз. Кичине мурунка караганда аябай жакшы, жеңил болуп калды. Анан бизде суроо талаптардагы эме болот, акы төлөнөт, алар дагы эме келбестен эле телефон аркылуу эле төлөп баарын эметип турса болушат. Сиз айтып аткан ошо КМШ өлкөлөрүнөн келген суроолор көбүнчө эмнелер боюнча сурашат? Көбүнчө булар бизде биздики Каракол шаардык архивинде өздүк курам деп ачылган да негизи. Бул деген жанагы жарандардын иштегендигин тастыкташ документтер да, булар эмгек китепчелери,
Анан өздүк боюнча буйруктар ошолор сакталат, ошолор боюнча биз жиберип турабыз да. Алар себеби деген көп жарандар эми 90-жылдан Россияга аркы берке кетпедиби? Ошол боюнча өзлөрүнүн эмгек таржымалын тактоо үчүн бизге суроо талаптар жиберет. Биз ошолорду толук так аткарып жиберип турабыз. Жанагы архив дегенде бизге ошо көп көлөмдөгү бир бай документтер сакталган жер деп элестетебиз да. Ошондо азыр канча мекеме менен иштеп жатасыздар? Анан мындай канча саны боюнча? Биздин Каракол шаардык архивинде 35 мекеме ишканалары менен толук кандуу иш жүргүзөбүз. Алардын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча, документтердин сакталышы боюнча ошолор боюнча иштер жүргүзөт. Мына Каракол шаардык архивине 78-жылдан бери өзүнүн архиви жок болуп, улам бир жерде көчүп иштечүбүз. 2024-жылы Каракол шаардык кеңеши, Каракол шаардык мэриясынын колдоосу менен бизге Жамансарыева 136-номердеги мекемени бөлүп берип, ошол жерге толук капиталдык ремонт жүргүзүп, ошол жерде азыр документтерди сактоо иштери бизге аябай жакшы болуп калды да. Себеби деген өзүбүздүн мекеме, өзүбүз кирип чыкканга дагы мындай ылайыктуу болуп калды да. Жакшы шарттар. Анан ушул архивде бүгүнкү күндө бир өтө эски же тарыхый баалуу документтер барбы? Бизде эми тарыхый маанилүү документтер негизи маанилүү документтер деле көп эмес. Себеби деген четинен бизде мурун деген 75 жыл сакталчу да, азыр 60 жылга жыл четинен биз документтерди эми кетирип атабыз да. Баалуу документтер мен жана башында айтпадым, бизде өздүк курам болуп эсептелинетчи. Бул да эмгек китепчелери да. Баалуу документтер негизи Скөл областтык архивинде бар. Ошол жерден эметсе болот да. Бизде болсо негизинен ошол жанагы өздүк курам документтер да. Демек, имаратыңыздар жаңыланып, жакшы шарттар түзүлүп калды. Санариптештирүүгө келгенде кандай иштер жүрүп атат? Санариптештирүүгө келгенде мына 4-5 жыл болуп калды. Бизде бүт компьютеризация болгон, архив кызматкерлердин баардыгы компьютер менен иштешет. Суроо талаптарды эми кол менен издейбиз, конечно. Анан аларды түзгөндө, аларды набирать эткенде бүт компьютер менен, анан мурункудай кагаз да көп кетпей калды. Себеби деген эметип туруп эле ошол боюнча эле суроо талаптарды аткарып соцфондко жиберип турабыз. Санариптештирүү бул ишти сиз айткандай жеңилдеткенден сырткары, анан бир ошол кандайдыр бир суроо талап келип түшсө жооп берүүдө бир ыкчамдык пайда болдубу? Ыкчамдык аябай жакшы пайда болду. Себеби деген биз ачып эле бизге келет, эртең менен келгенде кыздар регистрация кылат да, ачканда эле сразу эле билебиз да кайсы документ бар, кайсы документ жок. Сразу жооп же оң жооп же терс жооп дегенди беребиз. Жалпы эле негизи жарандар кайрылганда өзүнүн суроосуна канча аралыкта жооп ала алышат? Бизде негизи 1 ай мөөнөтү болот. 1 ай бир айда болот. Бирок 10 күндүк, 3 күндүк бат жасалуучу эмелерибиз бар. Жарандар келип суранганына байланыштуу да. Себеби деген кээ бирөөсүнө шашылыш болот, батыраак бүтүрүп бергиле дейт. Аракет кылабыз бат бүтүрүп бергенге. Негизи бир күндө канча жарандардын кайрылуулары келип түшөт? Бир күндө 20-га жакын адамдар келип түшчү. Азыркы убакта жанагы соцфонддо да өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Эмгек стажысын башкача кылып атышпайбы? Ошого байланыштуу кичине азыраак болуп калды. Мындан 5 жыл мурун күнүнө бир 50-ге чейин жарандар келчү да. Себеби деген ал через соцфонд аркылуу да ошо жарандардын суроо талаптары келишти. Андан тышкары дагы жарандар өзүлөрү келип кайрылыштуу да. Себеби кийинки убакта соцфонддо башкача эмелер башталбады, ошого байланыштуу азыраак болуп атат да. Көбүнчө бирок улгайган адамдар өзгөчө. Бул жанагы пенсия возрастына түшкөн келген адамдар келет. Ал жанагы кээ бир эмелерди, училищаларда иштеген студенттер баягы дипломун убагында албай калганы же болбосо жоготуп койсо, ошолор да келип кайрылат. Биз аларды окугандыгы тууралуу тастыктаган документтерди бере алабыз.
Жана 100 жылдыкка карата деп айтып атпайсызбы? Негизи эле архив тармагында азыр кандай жаңылыктар болуп атат? Архив тармагында 100 жыл баягы санариптештирүү аябай жакшы ишке коюлуп атат. Биз дагы жаңы президенттин алдындагы жана управделами ошого кирип атабыз. Эми дагы санариптештирүү мындан дагы ыкчам жүрөт болуш керек деп ойлойм. Бүт документтерди санариптештирүү иштери башталат. Бул эми аябай чоң иш, анын баарын жасайбыз да. Жана сиздердин көбүнчө кардарларыңыздар ошо улгайган жаштар деп токтолуп кетпедикпи? Сиздин оюңузча ошо жаштар бүгүнкү күндө ошо архивке, мындай тарыхка кызыгуусу канчалык деп ойлойсуз? Эми менин тажрыйбамда мурунку жаштар көп кызыкчу эмес, бирок кийинки убактар кичине биздин дагы эмгек акыбыз бир аз жогорулап калгандыгына байланыштуу жаштар көбүрөөк келе баштады. Мисалы мен өзүмдүн эле кызматкерлерим бүт баары жаштар, кызыгуусу жакшы эле тарыхка болгон. Себеби бул деген архив баягы эме ыйык жер да, ал деген адам келгенде баягы кармап кала турган. Если адам ошого өз дити менен келип ушул жерде иштейм десе, анда архив кетирбейт ал кишини. Жөнөкөй жаштар мындай архивдеги жумушту кызыксыз да элестетиши мүмкүн да, бир күндө эле кайталана берме. Сиз ошо 40 жылдай иштеп калып, эмне деп айта аласыз бул боюнча? Бул эми архив бул түгөнгүс байлык да. Ал жерде көп нерсени кызыгып, эгерде жаштар ошол ар бир документти алганда этият карап, ошонун ичин ачып карап, мындай өзүң кунт коюп эмесе, анда бул деген аябай чоң тарыхты биле турган эме да. Мисалы мен 40 жылдык тажрыйбамда ойлойм, бул ушул архивдеги сакталган документтер аркылуу өзүн да тарбияласа болот адамчы. Жаштар ошолорду көбүрөөк ошол ачылган документти жөн эле мындай ачып койбостон ошонун ичин окуп эмесе, ошол тарбия дагы берет да адамдарга. Себеби деген ал жерде адамдардын кээ бир адамдардын тагдыры жазылган, ошолордун эмелери кандай ушул жетишкендикке жеткендиги жөнүндөгү тастыкталган маалыматтар бар да. Ошолорду мен айтып атпайм архивдин тузу бар деп. Ал жерге кирген адам, если архив жактырса, ал калат. Эгерде жактырбаса 5-6 ай иштеп эле кете берет. Өзүңүз ушул архив кызматкери болуп кантип келип калдыңыз эле? Негизи кичинекей кезиңизде дейинчи, ким болгуңуз келчү? Мен кичинекей кезимде эми баягы негизи врач болоюн деп ойлогом, бирок ал ишке ашкан жок. Анан бул жерде педагогикалык институттун география факультетин бүткөм. Андан кийин бир аз иштедим, мугалим болуп. Андан кийин эле ушул 78-жылы октябрь айында ушул областной архивге келип орношуп калдым. Ошол боюнча эле кеткен жокмун. Ушу 40 жыл болуп атат, мына буюрса. Бул жерден жакшы жетишкендиктерге жеттим. Жакшы убакыттар өттү ушул архивдечи. Көп жакшы кесиптештер менен иштештим. Ушул тажрыйбаңызда жумушуңузга байланыштуу эң эсте калган окуялар менен балким бөлүшүп кетесиз? Эми эң эсте калган окуялар көп эле окуялар бар. Себеби мурунку биздин жетекчибиз, областтык жетекчи Сейдиматова Чынара Молдосановна киши иштеп турган убакта көп ал киши менен иштештим. Ошол кишиден тажрыйбаны алдым. Азыркы ал киши да көз өтүп кетти. Анан дагы эле иштеп улантып атабыз. Азыркы эмеде жетекчибиз Бермет Айткулиева дагы аябай үзүрлүү эмгектенип атат. Ал киши да ушул архивди, Ысык Көл областынын архивин алдыга тартууга дагы аябай чоң аракеттер жасап атат. Кыргызстанда биз Ысык Көл архиви алдыңкы орундардын бирибиз. Дайыма жылда мындай эмелер болуп турат, ошол боюнча өзүбүздү көрсөтүп келе жатабыз да. Эми ушундай эме суроо эметип калганга байланыштуу 24-жылы президенттин эмеси менен мен эме алгам. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген кызматкер. Мен ойлойм, ушул 40 жылдык эмгегим себеби мен деген кенедей кезде келдим ушул архив системасына. Ошондон баштап кенедей кызматкерлерин баштап, анан ушул эме жетекчиликке чейин жетип иштеп атам да. Бирок бул жөн эле келе койгон жок. Талыкпаган эмгекти, мээнетти, кээде уктабаган күндөр. Себеби деген баягы колхоз совхоздордун баары тарап, 90-жылдарда документтер аябай көп өткөрүлдү да. Ошол убакта мындай ойлоносуң да кандай болот депчи.
ошолордун баарын эмгеги кайтты деп ойлойм. Ошол кандай гана тарыхый учур болбосун, ошонун баарын өзүңүз айткандай кичинекей кезиңизден баштап архив аркылуу өткөзүп келе жаткансыз. Жана айтып атпайсызбы, Ысык көл облусу ушул архивдер боюнча алдыңкы орунда турат деп. Бул кайсыл критерийлер менен аркылуу тандалып, бул эмнеден улам мындай мыкты экени билинет? Эми бизде баягы иш боюнча билинебиз да, себеби бизде деген баягы кээ бир адамдар ойлойт бул архивде отуруп алып эле жөн эле отурушат депчи. Бизде деген билинбегени менен аябай түйшүк жумуш да. Себеби ар бир документти ачып, ошонун ичин карап, ошол эгерде бир жери туура эмес болуп атса, бир жери же жыртылып атса, же эме болуп атса, эмелер өчөт да, сиялар. Ошолордун баарын кайра калыбына келтиребиз. Ошонун баары эле билинбеген менен эле аябай чоң түйшүк жумуш. Андан тышкары жана мекеме ишканаларда сакталган документтерди толук алганга аракет кылабыз. Буюрса кийинки жылдары жакшы эле болуп калды. Эмелер, мекеме ишканаларынын жетекчилери дагы ушул архивге дагы жакшы көңүл бура башташты. Өзүнчө архивар штаттарын ачып берип атат, өзүнчө кабинеттерди берип атышат, документтердин сакталышы боюнчачы. Жакшы эле иштер жүргүзүлүп атат. Ошентсе дагы бүгүнкү күндө ошо сиздердин ишмердүүлүгүңөрдү мындан да жакшыртууга эмнелер керектелет, кандай тоскоолдук көйгөйлөрүңүздөр бар? Көйгөй эми буюрса Ысык көл областынын архиви боюнча общий айта турган болсом, бизде баардык архивдер жаңыралды. Мына жакында Жети Өгүз райондук архиви имараты бүтүп атат, анын ачылышы азыр эме болот. Калган архивдердин баары жаңы, эми өзүнүкү болбосо дагы капиталдык ремонттон өткөрүп, баардыгы жакшы да. Биринчи ошол здание боюнча баардыгы айтышат да, башка областтын архивдеричи. Биздики аябай мындай эмеге ылайыктуу, эми архивге тиешелүү мындай эмеге имараты болбосо дагы ошого жакындатып биз жакшынакай шарттарды түзүп алганбыз да. Андан тышкары өзүбүз жасап аткан иштер боюнча дагы эме жыйынтыктар болуп турат да. Ошол боюнча дайыма конкурстар болот. Ошолорго катышабыз, ошолордон дагы алдыңкы орундарга чыгабыз. Ошол жерден биз архив кызматкерлеринин түйшүктүү иши жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Архив кызматкерлерине кандай каалоо тилектериңиздер бар? Бул кесипке келүүчүлөр мындай эмнелерди эске алып, кандай нерселерге даяр болуш керек? Эми биринчиден мына биздин 100 жылдык болуп атат тарыхыбыздачы. Бул архив мамлекет пайда болгондо архивда түптөлгөн да. Мына ошондон бери 100 жыл болуп быйыл белгилеп атабыз. Бардык эле Кыргызстандагы архив кызматкерлерин, анын ичинен Ысык көл областынын архив кызматкерлерин ушул майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Иштеринде ийгилик, ден соолук, үй бүлөсүндө бакубатчылык болушун каалайм. Анан ошол кесипке келүүчүлөр эмнелерди эске алып? Бул кесип, биздин кесипке келүүчүлөр баягы мурун толук эме жогорку билими жок адамдар эле келип эме иштечү. Азыркы мезгилде толук жогорку билимдүү гана адамдарды кабыл алат. Конкурстун аркылуу кабыл алынат. Келе турган келечектеги жаштарды айтат элем, ушул архив ишин жакшылап өздөштүрүп, ушул архивге дагы келип иштөөгө чакырат элем. Бирок азыр сиздерде кадр маселеси жок, негизи 6 орун бул ошол толук эле штатпы? Бизде кадр маселеси жокко эсе, баардыгы жогорку билимдүү, баардыгы такшалган кызматкерлер. Анан жыл өткөн сайын ошо сиз айткан санариптештирүү келатканда, бул архив кызматкерлеринен дагы кошумча бир билимдерди талап кылган учурлар болуп атабы? Сөзсүз. Себеби деген баардыгы азыр баарыбыз эле ошого өтүп калбадыкпы? Карыбыз, жашыбыз деп эле ошого аракеттенип, баардыгыбыз ошол азыркы талапка жооп бергидей кылып аракеттерди жасап, ошолорду үйрөнгөнгө аракет болуп атат.
Чоң рахмат сизге, таң эрте убактыңызды бөлүп, ошол бүгүнкү архивдер күнү менен жана ошондой эле өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөргө кенен токтолуп айтып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгиликтер коштосун. Өзүңүздөр айткандай, ошол көп дайыма архив кызматкерлеринин арасында алдыңкы орундарды ээлеп, жакшы жетишкендиктер боло берсин дейбиз. Сиз да убакыттан пайдаланып, ошо телекөрүүчүлөргө кайрыла кетсеңиз болот. Архив дегенде аларда кандай ой пикир жаралыш керек, негизи эмнени билиш керек, биле жүрүш керек? Эме архив дегенде келген жарандар бизде баардыгы киргенде эле көрсөтүлүп турат. Ошолор боюнча кайрылса болот. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программаны андан ары улантабыз. Азыр